Эсеп палатасы Кыргыз-нефтегаз ишканасынын 2023 жылдан 2024 жылга чейинки ишин текшерди. Аудиттин жыйынтыгында мурунку сунуштар толугу менен аткарылганы белгиленди. 2024 жылы компания 180 000 тонна муңай өндүрүүнү пландаган, бирок иш жүзүндө 177 000 тонна өндүрүлгөн. Бул пландын 98%-ын түзөт. Жаратылыш газын өндүрүү болсо пландан ашык аткарылып 28 миллион куб метрге жеткен. Натыйжада ишкананын кирешеси 6 миллиард сомдон ашты. Чыгым 3,5 миллиард сом болгон. Жыйынтыгында Кыргыз-нефтегаз 2024 жылы 2,5 миллиард сомдон ашык таза пайда тапкан. Жүргүзүлгөн аудиттин негизинде 18 миллион сомдон ашык кемчиликтер табылган. Эсептөө палатасы белгилегендей, Кыргыз-нефтегаздын ишмердүүлүгү жалпы мыйзам талаптарына шайкеш. Бирок эсеп жана башкаруу тармактарында тактыкты жогорулатуу жана финансылык тартипти бекемдөө зарыл. Палата мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын каржылык ачык айкындуулугун камсыздоо үчүн системалуу аудиттерди улантууда. Кыргыз Республикасы эсептөө палатасы бүгүн жыйын өткөздүк. Бунда биз Кыргыз Республикасынын Кыргыз-нефтегаз ачык акча коомунун ишмердүүлүгү жүргүзгөн шайкештик аудит жүргүзгөнбүз. Бул шайкештик аудитте эсеп боюнча жалпы 18,1 миллион сом бузуулар табылган. Бул бузуулардын бардыгын ушул текшерүүнүн негизинде ордуна кайра коюлду.